Силердин акылыңардын кыскалыгынан тең укуктуубуз деп көчөгө чыгып кеттиңер да биздин рядка туруп алдыңар да. Кыздарды белек менен сыйлабаш керек деди. Бул кыз айтат, азыр силердин даражаңар, бул кыз айтат, шалак болуп калдыңар дейт. Бунусу айтат, недостойный болуп калдыңар дейт да. Силер өзүңөр ушундайсыңар да. Анткени мына недостойный кылган, мисалы силер биз мына тең укуктуубуз деп көчөгө чыгып кеттиңер да биздин рядка туруп алдыңар да. Biz sizlerge boşatıp koyduk. Yani öz kazan çekesi var kaldık da. Ana sen ne dedin? Sizler sotkaga tatıktı bolup kaldыңар да. Sen kadırыңарды жоготуп койдуңар силер. Мурун өтө biz аял затын эркектер сыйлап келгенде ордуна коюп мындай көчөгө чыгарбай жакшы сактаса алтындай кылып. А силер сандыктан чыгып кетип, азыр акыбалыңарды карагыла эмне болуп калдыңар? Могул кыз, мына бул кыз айтты, тигил кыз деп атпайсызбы? Ошо кантип сыйга татасың? Сөмөй менен кесебеш керек кыздарды. Ошо айтканга жооп берип атам да, сотка менен бир нерсе менен сыйлайт дейт. Анан артында карагыла, силердин акылыңардын кыскалыгынан, бул табият, бул жаратылышыңар ушундай, акылыңардын кыскалыгынан бир соткага алданып, чоң кыз айтканда жаман ишке артынан барып атат. А силер ушул нерсеге жол коюп коюп атасыңар да, туурабы? Анан аягы да карагыла. Кыздардын акылы кыскалы деп, бул энеңиздин акылынын кыскалыгын айтып атасыз. Туура? Энем деле аял, эжем деле аял, карындашым, менин аялым деле аял. Алардын акылы табияттан ушундай Кудайдын жараткан акылы кыска болот. Бирок акылы кыска десе дотову мындай кичине вообще жок акыл эмес. Бул ушул силердин акылыңар кыскалыгын билип, менин энем үйдө намазын окуп, жакшы жүрөт, ыймандуу.